Honda Civic Ferio 3 үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы 2003. Кузов седан, түсү ак түстө, түртү күчү 1,7 литр ичүүчү суюктугу бензин, коробкасы автомат, привод передний, рулю оң жагында, абалы эң жакшы. Таможнядан өткөн, налогу төлөнгөн. Азыркы баасы $4510, сомго $315 000 сом. Ээсинин номери 76 менен 10 Деу Матис 1 үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы 2010, пробеги 150 000 км, кузов хэчбек 5 ВД, түсү ак түстө, абалы жакшы, түртү күчү 0,8 литр ичүүчү суюктугу бензин, коробкасы механика, привод передний, рулю сол жагында. Таможнядан өткөн, налогу төлөнгөн, эч кандай салымдын кереги жок. Азыркы баасы $2148, сомго $150 000 сом. Ээсинин номери 78 менен 29 86. Toyota Windom 2 үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы 2001, пробеги 200 000 км, кузов седан, түсү күмүш түстө, түртү күчү 2,5 литр ичүүчү суюктугу бензин, коробкасы автомат, привод передний, рулю оң жагында, абалы эң жакшы, таможнядан өткөн, налогу төлөнгөн, эч кандай салымдын кереги жок. Азыркы баасы $3800, сомго $265 000 сом. Ээсинин номери 557 менен 52 55 52. Mercedes-Benz E-Class 1 үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы 1994, кузову седан, түсү күмүш түстө, абалы жакшы, түртү күчү 2,2 литр ичүүчү суюктугу бензин, коробкасы механика, привод задний, рулю сол жагында, абалы идеальный. Таможнядан өткөн, налогу төлөнгөн, эч кандай салымдын кереги жок. Азыркы баасы $3866, сомго $270 000 сом. Ээсинин байланыш номери 71 менен 53 88 85. Достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басып, жана ушундай эле биринчи жолу болуп жаткан коноктор каналга подписаться басышын басып коюуну унутпаңыздар. Honda CR-V 1 үлгүсүндөгү автоунаа чыгарылган жылы 1999, кузову внедорожник 5 ВД, түсү күмүш түстө, түртү күчү 2 литр ичүүчү суюктугу бензин, коробкасы автомат, привод полный, рулю оң жагында, абалы эң жакшы, таможнядан өткөн, налогу төлөнгөн. Азыркы баасы $4439, сомго $310 000 сом. Ээсинин байланыш номери 553 менен 34 23 01.